ей, саған не жетпей? Біз ұят қоппайсың сен! Ұят қылғандыдан ұят қылдың не? Болды. Сахнада өзүн эркин алып, берилген ролдорду ийине жеткире ойноп жаткан бул аткаруучулар Токтоболот Абдымомунов атындагы драм театрынын алдындагы окуу жайдын студенттери. Алардын катарында жаш актриса Тазим Үмүталиева да бар. Ал бул спектакльде байдын кызынын ролун жаратып, курбуларына кошулуп өзүнүн парталаш классташы Бактыбекти ар дайым мазактап шылдыңдашат. Бактыбектин ата-энеси Россияга мигрант болуп кеткен. Байкеси менен жеңесинин колунда жашагандыктан өзүнүн арабасын өзү тартып күн кечирет. Бирок алардын ур токмогуна, сөөктү сыздаткан сөздөрүнө чыдабаган өспүрүм акыры өз жанын кыюуну чечет. Мени кечиргиле. Мен силерди түшүнөм. Бизди багалдып жаныңарды аябай акчанын артынан жүрөсүң. Бирок мен ошол акчаны таппай баарынан артта калдым. Мен силерди өткөнгө чыдамым жетпейт. Классташтардын шылдыгына, жеңемдин чучка жеткен сөзү, байкемдин ур токмогу мени борчка такады. Ата, апа, карындашым жібек, мен сілерді жақсы көрем. Мен есіңерден шығарып Бізге ушундай мектепке баягы балдарга үлгү катары балдар ушул жолго барбасын деген ошолорго үлгү катары бизге коюп бергиле деген сунуш. Ага өзү коюп, өзүбүз ушул нерсени окуяны баягы бул нерсени бир жерден көрүп келип жасадык деген деле туура эмес негизи. Бул ар бир мектепте, ар бир айылда, ар бир болот аткан элдер жашап аткан жерде болот аткан окуя деп ойлойм. Чүй областык ички иштер башкармалыгы суицид, кылмыштуулук жана экстремизм, терроризмди алдын алуу максатында Сокулук районундагы жогорку класстын мектеп окуучуларын чогултуп, ушундай чыгармачыл таланттардын аткаруусундагы чакан спектакль уюштурган. Учурда бул көйгөйлөр актуалдуу болуп жаткандан улам чыгармачылык аркылуу өспүрүмдөргө жеткирүү негизги максат болгон. Кечээ эле Чүй областында бир өспүрүм өз жанын кыйган дейт милиция кызматкерлери. Учурда анын мындай кадамдарга баруусу иликтенип жатат. Именно кечээ күнү бир мектептин окуучусу асылып калыптыр. 9-класстын окуучусу 5-ал мектебинен. Мектепте ар кандай кечелерге акча чогултуу ушул кезге чейин тыйыла элек. Мугалимдердин туулган күнү болот, 8-март болот, мугалимдер күнү болот. Мына ошого карата ар түрдүү шылтоолор менен акча чогултуулар дагы эле болсо токтобой келет. Мен силерге кайрылмакчы, буга таптакыр тыюу салууга учур мезгил жетти. Чакан спектакльден кийин мектеп окуучуларына атайын маалыматтар берилип, өспүрүмдөр кызыккан суроолорго уюштуруучулар жооп беришти. Мектеп окуучуларынын арасында көбөйүп бара жаткан өзүн-өзү кол салуу темасына арналган жолугушууда милиция кызматкерлери мугалимдердин балдардан акча чогултканы мыйзамсыз көрүнүш экенин билдиришти. Ошол эле учурда мектеп бүтүрүүчүлөр тарабынан майрамдык кечелерди уюштурууда аша чапкан окуялар болуп жатканы кадыресе көрүнүш. Бүтүрүүчү класстардын окуучулары кымбат автоунаалар, кафе, ресторандарда майрам өткөргөнүн өспүрүмдөр да жашырышкан жок. Школанын 9 классына окуучусумун. Менин суроом мындай эле да. Суицидди кантип токтотсо болот же болбосо биз кандай чара көргөндө суицид азаят? Азыркы учурда өкмөттө межведомственный план по профилактике правонарушений и суицидов на 2014-2018 года бар. Бул комплексный план да. Биякта айыл өкмөт, ата-энелер, мектептин администрациясы, бүт субъекты профилактика бардыгы суицидтин алдын алуу жоюуга аракет кылыш керек да. Бирок жерлерде действительно бизде психология, социальные услуги деген бар да. Ошо психологдор сирен менен жакшы иштебейт. Терроризм атам күчөп жатат. Ошого жараша окуучулар кошуп кетиши мүмкүн да. Ошого жараша Катыраак ичине микрофон. Ошого жараша кандай мераларды алсак болот? Айта турган болсок, албетте бул илимсиздиктен келип атат. Азыр маселе көтөрүлүп атат өкмөтүбүздө. Анан иман сабагы эмес, дин тануу деген сабак боюнча киргизилет. Кээ бир мектептерде уже кирип сабактар башталган. Неге дин тануу? Анткени бизде билесиңиздер, Кыргызстанда исламдан башка да башка диндер бар, башка диндердин өкүлдөрү бар. Ошондуктан
кандай дин болбосо албетте чыныгы туура дин ал жакшылык эле үндөйт, жакшылыкка эле чакырат. Ошондуктан дин таануу сабактарда диндин жакшы тараптарды окуучуларга ошол дин тууралуу маалымат берүү деген өкмөттүн программаны. Ал эми айрым өспүрүмдөр окуудагы жеке маселелерин көтөрүп, жеринде чечип алууга да жетишти. Андан тышкары окуучулар жаш актерлор койгон чыгармачылык оюн менен Курандын аяттарынан алынган видео роликтерден жакшы таасир алгандарын билдиришти. Анын причинасы аябай көп экен. Достчулук же мугалимдер урушпаса дагы причиналары. Мен билдим да причинасы көп экенин. Чүй аймагында эле окуучулар арасында өзүн өзү кол салуу боюнча 32 факты катталган. Алардын 13-ü өз убагында куткарылып, 19-у жан берген. Ал эми Кыргызстан боюнча 90 окуучу өзүн өзү өлтүрүүгө барган. Уюштуруучулар мындай жолугушууларды республика боюнча да өткөрүүнү пландашууда. Жоодар Бузумов, Next TV күндүн темасы үчүн.